Колумдун жок экенине дагы деле ишене элекмин дейт митингде жабыркаган Ырыскелди. 19 жаштагы Ырыскелди Табышбек уулу 5-октябрдагы башаламандыкта Ала Тоо аянтында жамгырдай жааган желим октор ар тарапта жарылган жардыргыч заттардын арасында жүрүп, ал күндөгү апаатты өз көзү менен көргөн. Ошол чууда каарманыбыз жардыргычка колун алдырып алган. Тилекке каршы анын колун сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Ал жака алып карасам, сөк мага быпырап майдаланып кетип дейт, мага бүй калыпта калып караган. Заттай бурам кыйкып атам деп мына келген болбой калды біз. Эртең менен туруп анан колду көрдүм, кесип салган. Башында бир-эки күн ошо мандаларым кытышып жүрдү, мындай бардайды, кайсы мандаларды кытышып атканын билесиң. Ошо протест зачем такыралып алган Россияга барыш керек экен. Бир жыл убакыт кетип калат экен, бир жылдан кийин ким билет. Бийлик алмашып, унутулуп калабы деген ойлор бар да. Жогорку сот Ош шаарынын экс-мэри Мелис Мырзахматовдун акталганын кабарлады. Маалымат кызматы тараткан билдирүүдө кечээ 19-октябрда Жогорку сотто Мырзахматов жөнүндөгү Ош шаардык сотунун 2020-жылдын 15-октябрдагы ошондой эле Ош областтык сотунун жазык иштери жана жоруктары жөнүндө иштер боюнча соттук коллегиясынын 16-октябрдагы өкүмдөрүнө карата Ош шаардык прокуратурасы тарабынан келтирилген кассациялык сунуштун негизинде жазык иши каралган. Натыйжада жогорку соттун токтому Мырзахматов жөнүндөгү Ош шаардык жана областтык соттун өкүмдөрү күчүндө калтырылды. Ал эми Ош шаардык прокуратурасынын кассациялык сунушу канааттандырылган эмес. Мелис Мырзахматов 2014-жылдын ноябрында шаарды аралап өтчү асма көпүрөнү салууда коррупциялык иштерге барган деп айтылып, издөө жарыяланган. Бирок бул убакта ал өлкөдөн чыгып кетүүгө үлгүргөн. Кийин 2015-жылдын июль айында 7 жылга сыртынан кесилген. Ошондон бери чет жакта жүрүп, элдик толкундоолордон кийин 7-октябрга караган түнү Ош шаарына учуп келген. Бирбол фракциясынын лидери Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Бирок кворум жок деген жүйөө менен комитеттин жыйыны өтпөй калды. Жогорку кеңештин бирдиктүү комитетинин жыйынында депутаттар Алтынбек Сулайманов менен Канатбек Керезбековдун ортосунда пикир келишпестик жаралып, жакалашканга чейин барышты. Эскерте кетсек, парламент өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын карап бекитип берди. Жыйын соңунда бирдиктүү Бирбол фракциясынын лидери Сулайманов шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган. Анда форма 2-ни жокко чыгаруу, шайлоо көрөсүн 5 миллион сомдон 1 миллион сомго түшүрүү жана босого ченди 7%-дан 3%га төмөндөтүүнү сунуштаган. Демилге айтылган соң комитет төрагасы Канат Керезбеков кворум жок экенин айтып, документти кароону кийинкиге калтырууну айтты. Кайым айтышуудан кийин экөө залдан чыгып, башка бөлмөгө кирип кетишкен. Тармакта Ташиевдин келини менен Атамбаевдин кызы кайым айтышууда. Саясатчы жакындарын колдогон Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева жана Камчыбек Ташиевдин келини Эркайым Абдуллаева кайым айтышты. Алгач Алия Шагиева Эркайым Абдуллаеваны караларды колдоп жатат деген күнөөнү койгон. Ташиевдин келини мунун баары жөн гана ойлонуп табылган ушак экенин билдирди. Эгерде биздин каналда биринчилерден болуп жатсаңыз, подписация баскычын басып каналга катталыңыз. Интернет аркылуу акча тапкың келеби? Анда Evlon сайты сен үчүн. Описиндагы ссылка аркылуу өтүп, алгач катталыңыз. Андан соң инвестор катары акча саласыз. 24 саат 7 күндүк кылып, жыйынтыгын 1 күндө байкаңыз. Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуу ниети бар. Президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров эгерде мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилсе, президенттик шайлоого катышууга даяр. Бул тууралуу маалыматты ал РИА Новостиге билдирди. Азыр мыйзамга ылайык президенттин милдетин аткаруучу президентке талапкер боло албайт. Садыр Жапаровдун айтымында бул жөнүндө айтуу эрте. Бул маселе боюнча чечим кабылдануу элек. Россия 24 телеканалынын дагы бир суроолоруна жооп берип жатып, Садыр Жапаров учурда парламент депутаттарын жана президенттик шайлоо боюнча мыйзамдарга түзөтүүлөр даярдалып жатат. Эгерде мыйзамдарга ушул өзгөртүүлөрдүн натыйжасында шайлоого катышууга уруксат берилсе, мен барам, деди ал. Текебаев. Садыр Жапаровдун президенттик шайлоого катышуусуна эч кандай тоскоолдуктар жок. Бул тууралуу бүгүн 18-октябрда Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев кабарлады. Депутаттын айтымы боюнча мыйзамдын талаптарына жооп берген ар бир жаран президенттикке талапкерлигин коюуга укуктуу. Анын ичинде Жапаров дагы.
Бирок катышуучулар үчүн белгилүү чектөөлөр бар. Мисалы курактык чектөө 35 жаштан кичүү эмес жана 75 жаштан жогору эмес. Жана жашаганга талап. Талапкер өлкөдө жалпы 15 жыл жашаган жана Кыргызстандан башка жарандыгы жок болуш керек деп билдирди Текебаев. Президенттин милдетин аткаруучуга дагы чектөөлөр бар. Эгерде Садыр Жапаров мамлекет башчынын милдетин аткаруучунун фракцияларын жогорку кеңештин төрагасына өткөрүп берсе, шайлоого катышууга укуктуу. Жана ошондой эле шайлоо учурунда премьер-министрдин милдетин убактылуу токтотушу керек. Буга кошо бул чектөөлөр шайлоонун таза өтүшүн, шайлоонун бардык катышуучулары үчүн бирдей шарттарды түзүүнү жана адамдардын аларга болгон ишенимин жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Бул чектөөлөрдү адамзат эч жактан бери ойлоп тапкан. Алар Садыр Жапаровдун талапкерлиги үчүн ойлоп табылган эместигин кошумчалады Текебаев. Менин оюмча, ал шайлоого ишеним арткан адамдарга өзү кызыктар болуш керек. Чындыгында адилетсиз өткөн парламенттик шайлоонун айынан 5 октябрдагы окуялар болуп өттү деп айтты Өмүрбек Текебаев. Нил Деграсс Тайсон, астрофизик. Ноябрда акыр заман болот. АКШда президенттик шайлоого бир күн калганда астероид жерге түшүшү мүмкүн. Бул тууралуу америкалык астрофизик Нил Деграсс Тайсон Instagram баракчасына жарыялады. Астрофизиктин айтымында астероид муздаткычтын көлөмүндөй болот. 2018 ВП бир астероиди планетаны көздөй саатына 40,2 микрометрден ашык ылдамдык менен бара жаткандыгы белгиленген. Президенттик шайлоого бир күн калганда 2 ноябрда жерге астероид түшөт деп жазган Нил Деграсс Тайсон. Астрофизик Тайсон мындай көлөмдөгү астероид жерге көп зыян келтирбейт деп белгилейт. Эгер акыр заман 2020-жылы орун алса, анда космостун күнөөсү болбойт, деди ал. Маалымат үчүн АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда өтөт. Демократ Жозеф Байден учурдагы президент, республикачы Дональд Трамп менен тактыга аттанышат. Майкл Пенс менен Камала Харрис вице-президенттикке ат салышууда. Бири-биринен 1 метрдей аралыкта бет кап тагуу милдет. Италияда бет кабын чечип өбүшкөн түгөйлөр жазаланды. Милан шаарында көчөдө өбүшүү үчүн бет кабын чечкен түгөйлөр Италия өкмөтүнүн коронавируска каршы чектөөлөрүн бузду деп 400 евро айып салынды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык 40 жаштагы италиялык киши полшалык түгөйү менен ресторанга бара жаткан жолдо бет кабын чечип өбүшүп жаткан учурда полиция кармап алган. Жергиликтүү бийликтин чечимине ылайык адамдар бири-бирине 1 метрдей аралыкка жакын болгон учурда бет кап тагынуусу зарыл. Бул эреже чогуу жашагандарга тиешеси жок. Бирок полиция бул түгөйлөрдүн 2 башка даректе жашаганын аныктагандан кийин айып салынган. Worldometer уюмунун маалыматына ылайык 19 октябрга карата Италияда COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 402.536 жеткен. Анын ичинен 36.474 бейтап каза болгон. 249.127 адам айыгып чыккан. Өкмөт башчы Сапар Исаков Франциядан баш паник сурады деген маалымат алды. Бул боюнча анын жактоочусу эмне дейт? Мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков Франциядан баш паник сурады. Бул тууралуу мурда журналисттик кесипти аркалап келген Улукбек Бабакулов социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Маалым болгондой, Улукбек Бабакулов учурда саясий качкын катары Францияда жашайт. Ал эми жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков жаза мөөнөтүн өтөп жаткан мекемеге келбегенин билдирди. Буга байланыштуу Исаковдун жактоочусу Замир Жошевке байланышканыбызда мурдагы өкмөт башчынын Франциядан баш паник сураган тууралуу маалыматы жок экенин билдирди. Ошондой эле жактоочу учурда Сапар Исаков кайсы жакта экенин дагы билбегенин айтты. Эске салсак, мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков 5 октябрдан 6 октябрга караган түнү митингге чыккан адамдар тарабынан түзөтүү мекемесинен бошотулган. Жактоочулар Исаковдун кыска мөөнөттүү өргүүнүн негизинде үй камагына чыкканын билдиришкен. Буга чейин жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы тарабынан жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштеринин натыйжасында соттолгон Салайдин Авазов, Дамир Мусакеев, Райкан Төлөгөнов, Айбек Калиев түзөтүү мекемелерине кайтышкан.